өмүрдүн основной кезегин. Күндүн суукташы менен кара алтынга болгон суроо талап күчөдү. Ага жараша көмүрдүн баасы дагы өткөн жылдарга салыштырмалуу кымбат. Көмүрдүн кымбаттап кетишин токтотуу максатында өкмөттүн атайын токтому чыккан. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги бекиткен баага ылайык Борбор калаада кара алтындын баасы 4500 сомдон ашпашы керек. Акиматтар менен айыл өкмөттүлөр, сотрудник МВДлар менен налоговый инспекторлордун составы менен теги рабочий группалар түзүлгөн. Ошолор менен иш алып барып атабыз. Комиссиялар жума сайын, ар жума сайын, ар бир күндө бул комиссиялар чыгып турат. Если баягы көмүрдүн баасы биз койгон баадан кымбат сатса, биздин бөлүмгө кайрылсаңыздар болот. Акыркы айларда өлкөдө бензин жана дизелге болгон баанын жогорулашы көпчүлүктү тынчсыздандырууда. Ушул күндөрү бензиндин орточо баасы АИ 95 үлгүсүнө 62, АИ 92 үлгүсүнө 57, ал эми дизель 52 сомдон болуп жатат. Кыргызстанда жакынкы күндөрү күйүүчү майлоочу майга болгон баа кескин көтөрүлбөйт, бирок акырындан жогорулашы мүмкүн. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин директору билдирди. Также мы ввели Күйүүчү май рыногунда биздин агенттик 3 механизм менен иш алып барат. Биринчи механизм аталган рынокто иштегендер менен жолугушуу өткөрүү, экинчи талдоо жүргүзүлөт. Башка мамлекетте абалгандай өз наркы менен ташуу наркы тууралуу. Үчүнчүсү баа кескин көтөрүлүп кеткенде рычагтарды пайдаланабыз. Ал кандай рычаг? Эскертмелер берилет. Ал аткарылбаса айып каралат. Бир жума мурунку жолугушууда күйүүчү майдын баасын кескин көтөрбөө боюнча тийиштүү талаптар коюлду. например, Эсепте 32 килограмм. 2020 жылы бир топ азыктардын баасынын көтөрүлүшүнө биржалык товарлардын, тышкы фактордун жана ички рыноктун таасири себеп болгон. Ал эми бүгүнкү күндө республикада ун, май, кумшекер сыяктуу социалдык жактан маанилүү товарларга болгон баа салыштырмалуу туруктуу. жаңы закондорду сунуштап бүгүнкү күндө каралып атат. Бул закон о ценообразовании деп коет. Ал жерге ошол эле бүгүнкү күндө ГСМдин баасын, цемент рыногунда баа, кумшекердин баасын, жанагы бир топ маселелерди камтып кетти, көмүр рыногунда бааларды. Эгерде ошол мыйзам кабыл алынып калса, депутаттар тарабынан бизге мындай колдоп, анда бүгүнкүдөй жагдай болбойт. Бааларга көзөмөл кылуу максатында монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги жума сайын бааларга мониторинг жүргүзүүдө. Жасалма баа көтөрүү боюнча жыл башынан бери 292 учур катталган. Аларга эскертүүлөр берилип, тийиштүү чаралар көрүлгөн. Автандил Бактыбеков, Жумабай Испаналиев, СТВ.